Маселе Садыр Жапаровдун өзүндө да. Бул өзүн президент эмес, бул өзү оппозицияда жүргөндө эле сөз калтырат да. Чынында. Баягы кара жазгандарын карап көрсөңүз, ар бир нерсенин өзүнүн орду болот. Этика деген болот. Президентке эл теңелиш керек. Жаштар карап үлгү алыш керек. Президент бул журт башы. Президент бул кол башы. Анан президент туруп эле кайсы интервью бербесин, сиз айткандай чогуу иштешүү эмес. Ал түшкө да кирбейт азыр, ойго да келбейт. Камайм, сабайм, жок кылам, ит кылам, бузукулар, душмандар. Болбойт дейм. Мына бузукулар менин адресинен берип билем деп Ташиев коркутуп жүрөт. Тилиңерди жулуп алам дейт Айланам. Эмне деген сөз бул? Бүгүн бийлик бар, эртең бийлик жок. Башыбыз садага, Гүнайым, башыбыз садага. Себеби биз айтпасак ким айтат? Айтыш керек да. Айтыш керек. Мамлекет туңгуйга баратат. Ошон үчүн айтып атабыз, башыбызды кесип да канжага салдык да элге бердик. Бирок айтып туралы. Мейли 1-2 жыл болсун түрмөгө отуралы, аман болсок болду. Бакиевдин учурунда атып кетпесе эле болду деп. Коркпош керек. Айтыш керек. Чындык болгондон кийин айтыш керек. Ташиев туура эмес кылып атасың, Жапаров туура эмес кылып атасың деп. Мына каралачы, тиги экономика министри эмне деген мыйзамды алып келатат? Алып келатат го. Убактылуу өкмөттүн учурунда улутташтырылган байлыктарды, движимое, недвижимое имущество кайра кайтарып алса болот деп. Бул түздөн түз Бакиевдикине берип атат да. Бакиевдер силердин ээлиге мурунку байлыгыңарды кайтарып алгыла деп. Анда айтабыз, анчалык болду Бакиевдин имуществосын берем деп аракет кылсаңар. Аянтта өлгөн 87 баланын жанын бергиле кайра. Кайра ордуна коюп койгула анда, тирилткиле.